Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Мына ошол принципти карманган Исхак Разаковду туу тутуп, анын инсандык тазалыгын баалаган Сооронбай Жээнбеков лейликтиктер менен болгон жолугушуусун мына ушул улуу ишмердин эстелигине гүл чамбар коюу менен баштады. Аларда Испана шаарынын Борбордук стадиону Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу үчүн келген жергиликтүүлөргө жык толду. Басымдуу бөлүгүн жаштар түздү. Сиздин тазалыгыңыз, сиздин жөнөкөйлүгүңүз, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты жогору кое билген ак адал эмгегиңизди биз электиктер өзгөчө баалайбыз жана сизди колдоп келебиз. Атамбаев президенттик кызматка келгенден тартып өлкөдө туруктуулук өсүп өнүгүү орногондугун айткан улуу мундун өкүлдөрү дал ушул жетишкендиктерди Сооронбай Жээнбеков гана улап кете ала тургандыктарын билдиришет. Анткени Сооронбай Жээнбеков элет түйшүгүн сырттан эмес ичтен билет. 6 жыл мурун Баткенден Испанага чейин, Испанадан Кулундуга чейин жолдун акыбалы кандай болчу? Мына 6 жылдан бери Алмазбек Шаршенович Атамбаев президент болгондон бери жана мен айткан көйгөйдүн баардыгы өткөн президенттин жылдарында гана 6 жылда ишке ашты туугандар. Айыл өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт. Бул Жээнбековдун негизги карманган принциптеринин бири. 55% айылдарыбызда таза суу жок. Бул уят нерсе, бул туура эмес нерсе. Буну биз кандай жол менен болсо да чечишибиз керек. Биздин эл таза суу менен камсыз болуш керек. 5 жылда Кыргыз мамлекетинин бардык айылдарын, шаарларын таза суу менен камсыз кылыш. Буну Кудай кааласа аткарып берем, урматтуу айтгандар. Көп улуттуу Испана шаары чек ара тилкесине жакын жайгашкан. Мына ушул чек ара тилкелерине канатташ аймактарда социалдык объекттер курула баштайт. Bir жылда биз 15 жолу комиссиялар жолуктук Өзбекстан менен Кыргызстан. 1177 кол коюлду. 1 метр жер кеткен жок, урматтуу айтгандар. Алардан да алган жокпуз. Ошол граница кандай болсо, ошол боюнча мына кол коюлду. Бул абдан чоң жетишкендик болду. Мына азыр границалар да ачылып атат азыр. Биз буну улантабыз, урматтуу айтгандар. Өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн 15 октябрь күнү 9 номурду Сооронбай Жээнбековду тандоо керек. Менин принцибим мына Исхак Разаков атабыздай элге сиңиш, ушундай кызмат кылыш, ушундай таза болуш, урматтуу айтгандар. Мен максатым, принцибим. Мен ушуну силерге уада берем. Ушундай иштеп берем деп урматтуу айтгандар. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.